Жетелеп жүрүп дакасыз койгондар ам болду. Ошон үчүн ол жерде көп адам болгон. Бул жерде только мына каймактар эле отурасыздар. Сиздер менен биз аксакал болуп калдык. Мен мисалы үчүн 70ке кирдим. А мына Хамит ака ичибизде эң чоңубуз 77ге кирди Хамит ака, Мир Хамит ака. Ошондуктан калгандары дагы ушундай биринчи ана эжелер отурушат, сонун болуп төрүбүздө отуруп, азыр ана эжем айтты, мен 80ден өткөнмүн деди. Ошон үчүн ушул чоңдорубуз бар, биздин ырыскыбыз бар. Биринчиден мамлекеттин бир ката иши чоңдорду сыйлап айтат. Чоңдордон маслихат алып айтат. Жанына чоңдорду жетелеп жүрүп, кылып аткан иштерини ошолор менен баарлашып бөлүшпөй атат. Путин айтты. Совет старейшинов дегенди мен унутупмун деди. Мен ушуну жолго коёмун деди. Сразу биздин Садыр Жапаров айтты, эртеси күнү айтты. Мен аксакалдар кеңешини түзүшүм керек экен деди. Алар дагы бекерде жөн отурган жок. Алар дагы иштеп атат. Биз 2 күндөн кийин Обалатиятка кирдик. Эмнеге кирдик? Биз сиздер биздин тойгоздуңар революционер деген сөздөрдү уктук да. Азыр абам айтып кетпедиби? Ошондой эле бизге айтып келгенден биз кирдик. Болуптур. Бизге силердин акчаңардын кереги жок. Ап берген тамагыңардын кереги жок. Жарымдан менен бир кесе тамакка курсагыбыз тоет. Биз Ош облусунда Ош облусу революцион аксакалдар комитетини түзөйбүз. Силер айткандай, силер азыр апрель деп келип атасыңар, июнь деп келип атасыңар, эртең октябрь деп келесиңер, дагы март деп келип атасыңар деп алардын айткандагы туура да. Отура бериң ошондо болуп. Азыр мына жакшы сөздөр айтылып кетти. Ичибизде аз-маз элек алып элешибиз керек болуп атат. Элек алып элешип, элеп ичибизде иштей турган адамдар менен чогуу бирге жетелешип, элдин ичинен өкүлдөрдү чыгарып, ошо аксакалдарыбыз иштесин. Ошолорду биз мисалы үчүн мына неме менен Токтобай менен Мырзабекти азыр бүгүндө биз ошол жерде 5-6 аксакал чогулуп туруп, өкүлдөр мындай урушуп шатырган моментке келгенде биз аларды маслихат бердик. Сиздер азыр жашына болуп, ынтымакчылыкта өзүңөрдү көргөзүңөр. Силердин айлык талашып иштеп аткан ишиңер жок. Бардыгыбыз бул жерде революцияга чыксак, башка мамлекет үчүн чыккан эмеспиз. Өзүбүздүн балдарыбыз үчүн, өзүбүздүн журтубуз үчүн, өзүбүздүн мамлекетибизде тынччылык болсун, тартип интизам болсун. Алеке, эски досторун көрсөң чылайы жакшы көрүнөт да. Eski dost işten gitmekte bir gerek. Kulak saptırgılar, ecekede kulak saptırgılar. Ayavay, aykıt gelip söz gelen kol vatan. Oşonluktan bizim ata babalarımız aytıp koymak. Keçeğini ötken